Арбаңыздар урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Ушу азыр кызыктай нерселер болуп атат. 9 май парад Москвада болгону жатат, ошо Кызыл майданында. Бирок ал парад болобу же болбойбу? Ага ушундай баягы күмөн саноолор башталып атат социалдык тармактарда. Эске бекем салуу керек. Бугу айынын 29-у, ушул азыркы май айынында, кыргызча бугу айы деп аталат. 1992 жылы Советтер Союзу урагандан кийин Советтер Союзунан калган бүт аскердик мындай томоолор Кыргыз Республикасынын жергесинде ошо Кыргыз Республикасынын армиясы катары таанылгандагы ушул күн Кыргыз Республикасынын армиясынын күнү деп эсептелинет. Ошон үчүн ошол күндү белгилесек дагы абдан жакшы болот эле да. 9 май албетте бул ата бабаларыбыздын майрамы, согушка катышкан ошо кезде элибиздин жарымы, эркектерибиздин жарымы, ушул аталарыбыздын жарымы да ошо согушка кеткен. 390 миңден ашык. Анын жарымы кайра келген эмес да, жарымына жакын кайра келген эмес. Ошол боюнча тиги согуш майдандарында калган. Ал согушту дайыма унутпаш керек, ким баштаган. Ал согуш 38-жылы башталган. Ошондо СССР менен ошо Германия Риббентроп-Молотовдун келишимдери менен бир тарапта болушкан жана Польшаны биринчи басып алып, ошо бөлүп алышканда ага чейин СССР Финляндия менен дагы согушканга жол алганда, ошо 38-39-жылдан башталат негизде экинчи дүйнөлүк согуш, анан 46-жыл бүтөт да. 45-жылын ошо жайында бүтөт, бирок акыркы мындай согушчул аракеттер, акыркы капитуляциялар ошо 46-жылга чейин узаган да. Анан ошондо Советтер Союзу бир гана 5 жылды бөлөт. Бул деген 41-жылдан 45-жылга чейин да. Ошо кээ бир маалыматтар боюнча азыр карасаң Орусиянын прессасы боюнча ошо улуттук республикалар өзүн аябай коркок көрсөткөн дейт. Ошо экинчи дүйнөлүк согушта согушканда ушу өзүнүн баягы жүрөгү мындай коён, анан Германиядан качып ушундай баарын жаман көрсөтүшкөн дейт. Бирок унутпаш керек, 2 миллионго жакын аскер ошо европалык бөлүктү Германиянын колуна түшкөн барымтасына. Анан аны кайра баягы Москваны коргош үчүн ушул улуттук республикалардын өкүлчүлүктөрү, Казакстандан, Кыргызстандан, Бурятия, башка ошо элдери барып коргоп калышкан Москваны да. Ошондо немистердин жазууларында биз деген орустарга каршы эмес дейт, славяндарга каршы эмес, чачак, терис ак, кайсы бир ушул монголдор Чыңгызхандын монголдор менен согушуп атабыз дейт да. Баары ушундай кара тоору, мындай баягы азиялык келбет, ушундай кара чач, көзү кара, көзү күрөң ушундай кишилер менен согушуп атабыз дейт. Анын аябай жаман согушат экен, кызуу согушат экен дейт да. Бирок аны ошол Панфилов дивизиясындагы кийин ошо Орусияда миф дешти, булар эч качан болгон эмес дешти. Анан албетте антсе кантпесе да бизде баатырлар болгон. Биринчи Чолпонбай Төлөбердиев ошо кандай эрдик жасаса, анын ордунан баягы матросовдорду чыгара башташат да. Анан кайсы бир ошо Кыргызстанда кычан чыкса, ошо орустарда баягы Павлик Морозов чыга калат да. Мисалы үчүн Кыргыздарда ошо дагы кайсы бир баатырлар чыкса, ошо Дайыр Асанов, Дүйшөнкул Шопоков сыяктуу так ошондой эле орустарда аналогтор чыгара башташат. Анткени журналисттер чыныгы эрдикти жазып берет, анан тиякта бир түтөнүп кетеби бир жери. Анан аякта жок, баягы бул союзду бекемдеген орус улуту болчу, ошон үчүн орус улутунан чыгаргыла деп Сталин буйрук берет дагы. Пропаганда иштейт. Анан ошо орус эрдикти биринчи чыгарышат орунга, кыргыз казактарды, кантарияларды мисалы үчүн чыгарып коюшат эмеге. Грузиндер менен казактар Рейхстагга чыкса жазышат да, жок бул орустар чыккан деп ушундай жазышат да. Ушул нерсе аябай албетте көп суроо талаштарды жаратты. Кантсе да бир чин бул биздин ата бабаларыбыз чоң эрдик кылган да. Ошон үчүн 9-майга ошо биздин парадыбыз өтөт. Биздин баягы кишилер катышат Москвада. Москвада болсо эмне болуп атат да, кандай жаңылыктар болуп жатат. Аякта ошо массалык маалымат каражаттарды байкасак, биринчиден ошо бир нече өлкөнү
Орусия чакырды катышкыла деп. Белоруссия баары ошо өлкөлөр, Буркина Фасо дейт, Вануату дейт, кайсы өлкөлөр баары ошо Европа өлкөлөрүнөн, Фицо, Ким Чен Ын Кореядан, баары ошо Цин Цзиньпин ошо Кытайдын башчысы баарыбыз катышабыз дешти да алдын ала. Ошондо дүйнөнүн эгерде карасак глобалдык түштүк мамлекетинин жарымына жакыны катышабыз дешти да. Эгерде ошол жалпы ошо мамлекеттерди алсак 192-197 мамлекет дегеректе бар. Дүйнө жүзүндө ошонун 30 ушундай катышабыз, 39-40ка жакыны катышабыз дешти да. Анан албетте ушул парад аябай маанилүү. Бул деген идеологиялык курал. Бул деген Орусиянын бүгүнкү күнү ошо бүт республикаларга, кандайдыр бир мурунку Советтер Республикасына, азыркы Советтер Республикаларына ушул бекемдөөчү, биримдикке чакыруучу кандайдыр бир майрам. Анан жана ошо Орусиянын эрдигин көрсөтүүчү, Орусиянын армиясына ар бир экинчи адам украин болчу, мисалы үчүн аны эсепке алынбайт албетте. Анан ошо өзүнүн баягы тарыхы, өзүнүн геополитикалык идеологияны өткөрүүчү майрам. Анан ошол майрам ошо ОДКБ да өлкөлөрүн чакырды, баарын чакырышты. Эч калса баары келебиз дешти. Европадан Венгрия менен ошо Молдовадан кишилер баягы партиялаштыр да, оппозиция азыркы Майя Сандуну. Дагы кошумча ошо Сербиянын президенттери баары Вучич, ошо Орбан келмей болушкан. Анан айтышкан алдын ала келебиз деп. Бирок Украина жарыя кылды бир малда. Ошол жарыядан кийин Роберт Фицо келе албайм деп койду, ооруп калдым дейт да. Ошо Словакиянын премьери. Ошону менен Орбан дагы пландаштырылган эмес, мен барбаймын деп калды да. Вучичте дагы барбай калышы ыктымал болуп атат. Вучич айтып атат, мен ошо кичине барбайт окшойм деп айтып атат 9-майга. Анан ошо себеби эмне болду деп карасак, негизи билесиңер, Украина келишимди мурунку видеодо айттым. Америка Штаттары менен ошо серик кездешүүчү металлдарды берүү боюнча келишимге кол койду. Дональд Трамп айтты, ооба мен деген ошо бүт дагы жаңы курал берүүнү макул көрөт. Алгачкы жолу айтты да, ошо январдан бери, ошо Жалаң Куран айынан бери дагы ушундай сөздөр болуп аткан. Чын Куран айында да ушундай сөздөр болуп аткан. Ошо Чын Куранда гана эле жазышты. Анан азыр бул айында айтып атат, кандай гана курал сурабасаңар ошо беребиз дейт. F-16га бере беребиз дейт, $50 миллион. Анан ошол куралды кандай кааласаңар ошондой колдонгула дейт да. Кааласаңар Орусиянын экинчи дейт, биз деген ошо сүйлөшүүлөрдөн чыгып кетебиз сыртка, ал сүйлөшүүлөрдү коштобойбуз дейт. Эми Орусия менен Украина тынчтык боюнча өзүлөрү сүйлөшсүн дейт. Украинага биз жардам бере беребиз, анткени Орусия тынчтыкка ынынбай атат баягы. Ошондо биз ушул баягы каяка соксоңор Орусиянын территориясына, ошого сого бергиле дейт. Анан Путин 3 күндүк ушо парад өткөрүп алгыч атуу тыныгуусун жарыялайлы деп. Зеленский жооп берди, жок мен акылы эмесмин, мага 3 күн эмес, мага 30 күн керек дейт. Биринчиден, экинчиден дейт, эгерде ошо Орусия өзү балким өзүнүн территориясында кандайдыр бир иш аракеттерди алып барышы ыктымал, бул нерсе өтө кооптуу дейт. Андай кылса, ошон үчүн ошол эле себептен Орусия өзү эле уюштурат, биз уюштурбайбыз дейт, бирок биз эч кандай кепилдик бере албайбыз дейт. Син Цзиньпинден кат кетти дейт, башка башчылардан кат келиптир дейт ошо Украинага. Силер деген ошо тыныгууну жарыялагыла, атпагыла парадты деп. Бирок ошо Зеленский дагы эле кайталады. Бизге ушундай каттар келип атат, ошо кээ бир адамдар ошо парадка кол салабыз деген кооптонууларды айтып атышат. Биз эми аларга эмне дейбиз дейт, туура корккону туура дейт. Бирок Орусияга биздин территориясына эч бир кепилдик бербейбиз дейт. Украина бир гана өзүнүн территориясына кепилдик берет дейт. Орусияда бирдемке болуп кетсе, биз аны мойнубузга албайбыз дейт. Биз эч кандай кепилдик ушу парадка баргандарга бере албайбыз дейт. Ошон үчүн өзүңөрдүн баягы тобокелдиңерди мойнуңа алып бара бергиле дейт да. Же болбосо барбай койсоңор жакшы болот дейт. Анан ошол булар деген бизге чын эле кээ бир депутаттар Украинадан кайтып калды. Биз деген өзүбүз каалаган убакта керек болсо бир ошо депутат атын айтсак, ошол Юрий Павленко дейт. Соксок согобуз дейт, мисалы үчүн ошо парадка соксок согобуз дейт. Парадка баары бир баягы согушчу ушундай күчтөр барат дейт. Эстетип койсом, ушу 2 жыл мурда, 1,5 жыл мурда ошо Кремльге чейин учуп барган болчу кичинекей дрон, баягы Украина атайын күчтөрү ошо Москванын жанынан бир 2-3 километр алыстыктан ушундай квадрокоптер сыяктуу же самолеттук дрон сыяктуу жиберишкен, жана ошо желекти жардырып коюшкан да, ошо кызыл майдандын
анда Москвада. Ошондой нерсе болгон, демек негизи колунда ал нерсе бар болот да. Анан ПВОлор билесиңер кичинекей дрондорду көрбөйт да. С-200, Панцир, С-300, С-400 ошо кичинекей майда барат дрондорду байкабайт да, чымчык катары эле кабыл алат да. Ошон үчүн эгерде ошондой дрондордун баягы жасалма интеллект менен көп көлөмдө болсо, албетте украиналык атайын күчтөр кандайдыр бир иш аракеттер жасай алат. Бирок украинецтер айтат, эгерде болуп кетсе, бул деген биз кепилдик беребиз, биз ага жоопкерчиликти мойнга албайбыз. Бул деген анда алдын ала айталы, бул деген Орусия өзү баягы чагымчылдык кылып, өз территориясында өзү уюштурган болот деп айтып атат да. Бул Орусия өзү жасап, атайын башка өлкөлөрдө бизге карама каршы көрсөтүш үчүн ушундай начар иштерди жасаса мүмкүн дейт. Ошон үчүн биз деген эч кандай гарантия бербейбиз деп эле ушу Зеленский айтып эле жатат да. Анан албетте бүт баягы ар кандай публикациялар кетип атат социалдык тармактарга. Зеленский ушундай кылып атат, баягы бул деген соо эмес деген сөздөрдү айтып атат да. Анан албетте Орусиянын пропагандасы да башка өлкөлөр айтып атат, эми Украина ушундай нерселерди жасабай эле койсо жакшы болмок. Ушундай кичине согуштун мыйзамдарына жооп берсе болмок деген сөздөрдү жазып атышат. Анан бирок ошо Фицо менен жанакы Орбан барбай коюшу, мындай Вучичтин барбайм дегени ушу ошондон болуп жүрбөсүн да. Балким ким билет, алар деген өзүнүн жашоолоруна коркуп атышат, же болбосо алар мындай чалгындоо кызматтары так жана ачык айкын маалымат жеткиргендир. Анан ичинде эле кандайдыр бир нерселер ошо жерде болгону жаткандыр да. Эми ушул жаңылыктар ушундай, жаңылыктар негизи ушундай болуп атат да. Анан албетте дагы бир жолу эстетсем, ошо бугу айынын 29-унда биз деген өзүбүздүн ошо Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнө бир таазим берип коюшубуз керек деп эсептейм. Ошон үчүн ушул күндү майрамдасак жакшы көрөт элем да. Негизи анткени кантсе дагы биз деген ошо улуттук мамлекетпиз. Ошо азыркы ушул чындыкта, азыркы убакта, азыркы заманда биз улуттук мамлекетпиз, бизде улуттук күчтөр бар. Ушул QR-код аркылуу бизнес пландоо курсуна жазылсаңар болот. Каналды колдоп койсоңуздар да жакшы болот. Мурун колдоп келгендерге чоң ыраазычылык билдирем. Бул бизге мотивация, түрткү, алдыга баягы жылгыла деген буйрук катары кабыл алабыз да. Анан албетте ошо комментарийлериңерди жазгыла видео астында. Эмки видеолордон көрүшкөнчө.